Бишкек-Карабалты автожолунун курулушу боюнча буга чейин бир катар сын пикирлер айтылып, анын мөөнөтү узарып кеткени да коомчулуктун кыжырын кайнаткан. Өз кезегинде өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков дагы укук коргоо органдарына жол куруу тармагындагы тузумдашкан коррупциялык көрүнүштөрдү тамырынан кыркуу тапшырмасын кабыргасынан койгон эле. Учурда Бишкек-Карабалты жолунун курулушу өз нугунда жүрүүдө. Быйылкы жылдын эсебинен Сокулуктан Садовый айылына чейинки 10 чакырым жолдун бөлүгүнө асфальт төшөлүп, жер астындагы өтмөктөр толугу менен салынып бүтөт. Кытай темир жол ишканасынын өкүлүнүн айтымында баардык иштер пландалган мөөнөттө бүткөрүлөт. Азыркы учурда биздин ишкана Бишкек-Карабалты унаа жолунун 24 чакырымына асфальт төшөдү. Муну менен катар 6 жер астындагы өтмөктөр курулуп жатат. Бардык иштерди пландалган мөөнөттө тагыраагы 2020 жылдын күз айларына бүтүрөбүз. 45 чакырым жолго калыңдыгы 23 сантиметрге жеткен 3 катмар асфальт төшөлөт. Сапаты көз карандысыз фирманын инспекторлору тарабынан текшерүүгө алынат. Техникалык экономикалык негиздемеге ылайык жолдун ар бир бөлүгү 11 тоннага чейинки жүктү көтөрө алат. Бул жол өзүнүн стандартына жооп берет. Бир оско 11 тоннага рассчитанный да бир ос. Ар бир катмар текшерилгенден кийинки катмарга уруксат берилет. Бизде лаборатория, топография бар. Ар бир өзүнүн функциясын лаборатория качествосын текшерет, топографиясы узун туурасын текшерет. Анан ар бир катмар текшерилгенден кийинки эмеге уруксат берилет. Ал эми Сокулукта жайгашкан ишкананын лабораториясында бетон жана асфальттын курамы, сапаты кылдат текшерүүгө алынат. Бардык талаптар мамлекет тарабынан коюлган стандарттарга шайкеш келет. Биз лабораторияда бетондор жана асфальттын сапатын жана курамына көз салабыз. Бетондор 7 күндөн 28 күнгө чейин сууда кармалып, атайын текшерүүдөн өтөт. Биз мамлекеттик стандарттарга ылайык иш жүргүзөбүз. Транспорт жана жолдор министрлиги тарабынан өткөн убакыт аралыгында жасалган иштерге алдын ала аванс катары 29,5 миллион доллар төлөнгөн. Курулуш иштерин аякташы менен жол белгилери дагы толугу менен орнотулат. Толук баягы белгилери, дорожный знактардын бардыгы, белгилери, бардык разметкалар бардыгы коюлуп, убагында чечет деген ушу Кытай компаниясы иштеп атат. China Railway номер 5 деген компания иштеп атат. Мен ойлойм, мына быйыл график боюнча иштеп көп жумуштарды аткарылды. Быйыл өзүңөр көрүп атасыңар. Мен ойлойм, ушу убагында бүтөтпү деген ойдомун. Буга чейин Бишкек-Карабалты автожолунун курулушу бир азга кечеңдеген, ага жолду бойлой өткөн Кыргыз Телеком ишканасынын түйүндөрү себеп болгон. Аларды ордунан жылдыруу негизги ТОдо каралбагандыктан кытайлык компания кошумча иштерди жүргүзгөн. Кайрат Кенжебаев, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ.